Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Жетеген мектеп лицейи башталгыч класс мугалими Мадмарова Ширин Амановна. Балдар, силер ар дайым күн нурундай жаркырап жүргүлө. Андыктан кубанычтуу, ынтымактуу, ырайымдуу, кумандуу, ынтызар, зирек, таза, илимдүү лидер болгула. Эмесе балдар, азыркы сабагыбыз кыргыз тил сабагы. 2 класстар үчүн. Карагыла балдар, силер сүрөттөн эмнени байкап жатасыңар? Албетте, тазалыкты. Колду таза жууш керек. Колду жууганда дагы сөзсүз эрежелерди пайдаланыш керек. Колду эрежеси менен жууш керек. Тамактанып жатканда дастаркан четинде туура отуруш керек. Тамактануу адебин сакташ керек. Албетте балдар, тамактанганда алгач улуулардан баштайбыз. Улууларга урмат. Карагылачы балдар. Эгерде сен көп тамактанып алсаң, албетте денсаулыкка зыян. Анда балдар, темабыз кандай болушу мүмкүн? Тамактануу адеби. Азаматсыңар. Тамактануу адеби деген текстти бир катар окуп берейин. Унутпой укула. Эң биринчи колду таза жууп, анан тамакка отуруу керек. Кыргыз элинин өзгөчө сапаттарынын бири кичүүлөр улуулардан мурун тамакка кол салган эмес. Тамак жеп жатканда башкаларга жолтоо болбош керек. Эгер суюк тамак болсо аны шорулдатпай ичүү керек. Оозго тамак салып алып сүйдө же күлүү бул маданиятсыздык. Тамакты да өлчөмү менен өз убагында жеш керек. Ашыкча жесең денсаулыкка зыян. Ал эми өтө шашып же туруп алып жеген тамак аш болбойт. Тамактан бүткөн соң дастарканга бата тилеп, тургандан кийин колду жууш керек. Балдар, силерге текст жактыбы? Жаккан болгон болсо анда текст боюнча суроолорго жооп бергилечи. Алгач тамактануу үчүн эмне кылуу керек? Кыргыз элинин өзгөчө сапаттары кандай? Суюк тамакты кантип ичүү керек? Тамакты ашыкча ичүүгө болобу? Тамактан бүтүп эмне кылуу керек? Карагыла балдар, сүрөттөн силер эмнелерди байкадыңар? Коён, андан кийин алман сүрөт турат. Демек, ушул 2 сүрөткө сүйлөм түзөбүз. Коён сабиз жеди. Күз мезгилинде алма бышат. Коён сабиз жеди. Алгач сүйлөмдүн ээсин табабыз. Коён эмне жеди? Сабиз. Бул сүйлөм ичиндеги ээ болот. Күз мезгилинде эмне бышат? Алма. Сүйлөмдүн ээси алма. Кийинки сүрөттөргө көңүл бөлөбүз. Сүйлөм түзөбүз. Доктор баланы дарылады. Ким баланы дарылады? Доктор. Балдар, адам аттарына жана ар бир кесиптин ээлерине ким деген суроо берилет. Андыктан доктор деген бул сүйлөмдүн ээси ким деген суроого жооп берет. Айбек колун жууп жатат. Ким колун жууп жатат? Айбек. Демек сүйлөмдүн ээси Айбек. Демек балдар, бүгүнкү грамматикалык темабыз сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээси темага максат коебуз. Сүйлөмдүн ээси боюнча таанышат. Кебинде колдонуп,
эни катыштырып сүйлөм түзө алышат. Тамактануу адебин ар дайым пайдаланышат. Демек, темага балдар ойлонуп эрежеси карайлы. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Айбек колун жууп жатат дегенде Айбек бул сүйлөмдүн ээси болду. Анын астын бир сызык менен сыздык. Бүгүнкү числону жазып, сүйлөмдүн ээси тема. А тамгасын сулуу элемент менен таза кылып жазабыз. Сөздүк жазуу. С чекит Ж. Коён алма жеди. Коён алма жеди. Көз мезгилинде алма бышат. Көз мезгилинде алма бышат. Доктор баланы дарылады. Доктор баланы дарылады. Айбек колун жууп жатат. Айбек колун жууп жатат. Жазгыладагы сүйлөмдүн ээси болгон коён, алма, доктор, Айбек деген сөздөрдүн астын бир сызык менен сызып койгула. Балдар, тексттен силер эмнелерге үйрөндүңөр? Катар ирети менен жазгыла. Тамактануу деген сөздөн сөз жаратып, сүйлөмдөр түзгүлө. Бүгүнкү темага түшүнгөн болсоңор анда балдар, мен силерге тапшырма берейин. Тапшырма үй бүлөңөр менен кантип тамактанасыңар? Ошол жөнүндө аңгеме жазгыла. Тапшырма түшүнүктүү болду деген ойдомун. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болгула.